Балам, мен айыл өкмөтүнүн жетекчиси болуп 3 жылдан бери иштейм. Анын өзүмдү кайсылары төлөбөй жатканын өз убагында билүү үчүн биздин айыл өкмөтүнүн кирешелери жөнүндө актуалдуу маалыматтарды жана берилмелерди ала албай көп убара болом. Мындай маалыматтарды алуу үчүн биз мамлекеттик салык кызматына расмий кат менен кайрылышыбыз керек. Бирок бул көп убакытты алат. Ата, сиздин маселени кантип чечүүнү мен билем. Бул үчүн сизге интернетке туташтырылган компьютер алышыңыз керек. Мен азыр сизге муну өзүмдүн ноутбугуман көрсөтөм. Бул 3G модем аркылуу интернетке туташкан. Мына карасаңыз, мен өзүмдүн кесиптешим менен иштеп чыккан веб-порталдын жардамы менен сизге керектүү маалыматтарды жана берилмелерди оңой эле таба алам. Ата, эми биздин идеялар, интеллект жана инновациялар ар бирибиздин бакубаттуулугубуз үчүн кызмат кылат. Ачык бюджет порталы интернет тармагында өзүнө республикалык жана жергиликтүү бюджеттердин кирешелери жана чыгашалары боюнча маалыматтарды берүүнүн автоматташкан системасын камтыйт. Портал мамлекеттик бюджетти толук жана актуалдуу түрдө аткаруу боюнча маалыматтарды берет. Портал казыналыктан маалыматтарды алуу аркылуу онлайн режиминде жаңыланат. Буга Кыргыз Республикасынын мыйзамдары чектөө коюлган маалыматтар кирбейт. Бул порталга кирүүнүн 2 жолу бар. Биринчиси Окмод Чекит KG порталынын башкы менюсунан. Экинчиси каалаган интернет браузерден Budget Чекит Окмод Чекит KG даректүү сабын киргизүү менен. Даректи туура тергенде порталдын башкы менюсу ачылат. Бул жерден сиздер төмөнкүдөй бөлүмчөлөрдү камтыган кирешелер деген бөлүмдү көрөсүңөр. Жалпы кирешелер деген бөлүмчөдө облус, район жана айыл өкмөтүнүн деңгээлдеринде майда баратына чейин маалыматтарды караса болот. Бул баскыч бул деңгээлдин ичинде чакан деңгээлче бар экенин билдирет. Бул баскыч ушул деңгээлден керектүү мезгилди тандоо жолу менен кирешелерди калыптандырса болот дегенди билдирет. Сиздерге керектүү мезгилдерди анықтайсыз жана ушул аймактын кирешелеринин жыйынтыктарын пункт боюнча карасаңыз болот. Райондордун деңгээлине өтүп, тиешелүү маалыматты карасаңыз болот жана айылдык округдарга дагы. Мисалы, Ош облусун, Өзгөн районун, Куршап айылдык округун тандайбыз. 2012 жылдын 1 январынан 2012 жылдын 31 декабрына чейинки мезгилди тандап алабыз. Бул жерден сиздер 2012 жыл үчүн Куршап айылдык округунун кирешелерин көрө аласыз. Төлөөчүлөр боюнча келип түшкөн акчалар бөлүмү белгиленген мөөнөт үчүн мамлекеттик бюджеттин пайдасына төлөөчүнүн бардык төлөмдөрүн кароого мүмкүндүк берет. Жеке ишкердин же юридикалык жактын идентификациялык номерин киргизүү керек. Мисал үчүн инфосистема мамлекеттик мекемесинин идентификациялык номерин алуу керек. Мисалы, 2012 жылдын 1 январынан 2012 жылдын 30 апрелине чейинки мезгилди тандоо менен аталган төлөөчүнүн бардык мезгилде мамлекеттик бюджетке төлөнгөн бардык төлөмдөрүн көрүүгө болот. Чыгашалар бөлүмү төмөнкү бөлүмдөрдү камтыйт. Функциялар боюнча чыгашалар бөлүмүндө белгилүү мезгил үчүн негизги экономикалык функциялар боюнча мамлекеттик органдардын чыгашаларын кароого болот. Жалпы багыттагы мамлекеттик кызматтар, экономикалык маселелер, курчаган чөйрөнү коргоо, турак жай жана коммуналдык кызматтар, саламаттыкты сактоо, эс алуу, маданият жана дин, билим берүү, социалдык коргоо. Ведомстволор боюнча чыгымдар бөлүмчөсүндө мамлекеттик органдардын ведомстволор, борборлук аппаратты кошо жана түзүмдүк уюмдардын дагы чыгымдарын көрүүгө болот. Мисалы, Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн аппаратын тандайбыз. 2012 жылдын 1 январынан 2012 жылдын 31 декабрына чейинки мезгилди көрсөтөбүз. 2012 жылдагы Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн аппаратынын бардык чыгымдарын берене боюнча көрсө болот. Ошондой эле майда баратына чейин карасак болот. Мекеме боюнча чыгымдардын көчүрмөсү бөлүмчөсүндө дата боюнча бюджеттик мекемелердин чыгымдарын баштан аягына чейин карап чыкса болот. Мисалы, Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн аппаратын, Кыргыз Республикасынын президентинин аппаратын жана 1 май регионалдык казына бөлүмүн тандайбыз. 2012 жылдын 1 январынан 2012 жылдын 31 декабрына чейинки мезгилди көрсөтөбүз. Андан кийин Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн аппаратынын бардык чыгымдарын 2012 жылдагы көчүрмөгө ылайык майда баратына чейин көрсө болот. Алуучу боюнча чыгымдар бөлүмчөсүндө мамлекеттик бюджеттен аталган чарба субъектисине эсептелген ушул юридикалык жактын же жеке ишкердин пайдасына болгон төлөмдөрдү кароого болот. Тагыраак айтканда, бардык мамлекеттик органдардын төлөмдөрү. Бул үчүн аталган жактын идентификациялык номерин киргизип, белгилүү мезгил үчүн натыйжаларды кароо жетиштүү болот.
Мисалы, 02 10 62 00 61 00 72 идентификациялык номерин киргизебиз. Газпромнефть Азия жоопкерчилиги чектелген компаниясын тандайбыз. 2012 жылдын 1 январынан 2012 жылдын 31 декабрына чейинки мезгилди аныктайбыз. Бул жерден бюджеттик мекемелердин чыгымдарын Газпромнефть Азия жоопкерчилиги чектелген компаниясынын пайдасына көрсө болот.